Иш-чараны ачык деп жарыялоо менен бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Адаби дүйнөнүн классиги болгон залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары даңазаланды. Анда райондук деңгээлде мектеп окуучуларынын арасында Айтматов балдар дүйнөсүндө аталышындагы фестиваль уюштурулуп, окуучулар жазуучунун терең маанини камтыган чыгармаларын жан дили менен сезе аткарышты. Сулуу дегенче сулуу экенсиң. Туфли болсо гана. Атың ким сулуу? Айсел. Менин атым Ильяс. Бул карабасындакта жалпы эле башка мектептерден каармандар, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар келишиптир. Баары аябай жакшы катышты. Адаби чыгармачыл мазмунду камтыган иш-чарага жалпы Лейлек районунун аймагынан 10 команда катышты. Негизги максат дүйнөгө таанылган жазуучунун чыгармаларын даңазалоо, келечек муундун руханий адеп ахлагын өнүктүрүү, жаштарга туура нуктагы билим тарбия берүүнү жогорулатуу болуп саналат. Буга чейин дагы район аймагындагы жалпы билим берүүчү мектептерде Айтматов айламынын 3 айлыгы жарыяланып, билим берүү мекемелерине мыкты иш-чаралар өтүп келди. Ошонун жыйынтыгынын негизинде мынакей Айтматов балдар дүйнөсүнүн аттуу фестивалынын мектептик туру, андан сырткары айыл өкмөттөр арасындагы мектептердеги ортосунда бул фестивалдын айыл өкмөттөр арасында болуп өтүп, бүгүн мына эң бир чоң иш-чара катары райондун аймагында өтүп атат. Эске салсак, буга чейин билим берүү мекемелерине Айтматовдун ааламынын 3 айлыгы жарыяланган. Анын алкагында адаби кечелер, ачык сабактар өткөрүлүп келүүдө. Ал эми жогоруда аталган фестивалдын жеңүүчүлөрү алдыда облустук турга жолдомо алышат. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, Баткен жаңылыктары. Айналып, асма зоо, өзүм алачак, өзүм